Бул прививканы даже мындай өзүң кааласаң 5 жылдан бери кант диабети менен жабыркап келген Сайкал Молдалиева ковид илдетине каршы 4 жолку эмдөөдөн тең өткөн. Анын айтуусунда алгач алган эмдөөсү бир аз дене табынын көтөрүлүүсү менен коштолсо, кийинкилеринде эч нерсе байкалган эмес. Тескерисинче кандагы канттын өлчөмү көтөрүлбөй, өзүн жакшы сезүүдө. Андыктан бул дарт менен ооругандар эмдөө алуудан кооптонбой койсо болот деп эсептейт. Башында коркунучу жалгыз эле сахарный диабет эмес, гипертония деген да болезним бар. Анан ошолордун алдын алыш үчүн жеңилирээк көтөрөсүң, оорусаң дагы алыш керек деп врачым консультация кылды. Анан башында кооптуу болдум, корктум. Бишкектеги врачтар менен да консультация кылдым. Анан алганга туура келди, алдык. Жакшы эле, эч нерсе деле болгон жокмун. Кант диабет оорусу жүрөктү, бөйрөктү, кан тамырларды жана көздүн көрүүсүн начарлантат. Негизинен оору тукум куугандыктан адам стресске кабылуудан жана туура эмес тамактануудан сактануусу зарыл. Негизги белгиленген өлчөмдө 4 же 5 болушу керек болсо, ал эми кант диабети менен ооругандардыкы 8ден 28ге чейин көтөрүлөт. Андыктан бул дартты тереңдетип жибербеш үчүн ковидке каршы эмдөөдөн өтүү ашыктык кылбайт. Биз деле эмдөөнүн алдында баары бир сахарын текшеребиз. Баарын көрөбүз да, еще плюс бул адамдардын сахарын текшеребиз. Эгер сахарлар көбөйүп кетсе, мисалы үчүн, негизи учетто турган адамдарыбыздыкы нормада биздики 5 болсо, суу адамдардыкы, ал сахарный диабет менен учетто тургандардыкы 8ден өтпөш керек. 8 менен жүрсө, бул аябай жакшы жүргөн болот да. Ана 8ден өтүп кетип, 10 болуп, 11, 15 болгондо анда биз жасабайбыз. Учурда облуста тажы вирусуна кабылган жарандар жок, абал туруктуу. Облус боюнча биринчи доза менен калктын 85% эмделсе, ал эми экинчиси менен 75% өткөн. Азыркы тапта бардык үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунда Кытай элине таандык Sinopharm вакцинасы бар. Ковид вакцинациясы жакшы жүрүп жатат. Ал эми оорулуулар катталган жок. Азыркы учурда 87.200 адам биринчи доза вакцинасы менен эмделип, калктын 85%ын түзгөн. Экинчи доза менен 75.200 адам эмделип, ал 75%ты түзүп болтурат. Ал эми азыркы учурда Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен 3 этаптуу вакцинаны күчөтүү жумуштары жүрүп жатат. Биринчи этап менен бизде медицина кызматкерлери, андан тышкары 60тан жогорку оорулуулар эмделмек. Экинчи этап менен хронический заболевания, мындан өнөкөт оорулары, кант диабети менен ооругандар, гипертония менен ооругандар эмделиши керек. Ак халатчандардын айтуусунда оору жоголду деген түшүнүк менен учурда эмделүү үчүн келген адамдардын саны абдан аз. Илдет толугу менен токтоду дегенге кепилдик жок. Мындан улам дарыгерлер вакцина алууну улантууга чакырышат. Жипара Насырова, Айдын Төлөбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Өлкү Деми, Нарын шаары.